Ассаляму алейкум достор, Мен Нарима бүгүн деген сиздер менен эң жакшы темаларга сүйлөшмөкчүбүз. Биринчиден деген ассаляму алейкум деп сиздер менен учурашып кетмекчимин. Бир айдан бери орозо айы башталгандан баштап эч кандай видео роликтерди жана инстаграмга келген жокмун. Ушул Рамадан айы бүтүп деген сиздерге биринчи видеону кылып атам. Эң жакшы жаңылыктардан баштагым келип турат. Биринчи деген 8 майдан баштап Грин картанын 2022ге Грин карталардын жыйынтыгы чыкты 8 майда. Ошону деген баары текшерип көптөгөн адамдар мага жазышты, Нарима эже биз Грин карта утуп алдык. Эми кийинки шагдар кандай болот деген темаларды көп жазышты. Бүгүн деген ошол жөнүндө сиздер менен сүйлөшмөкчүбүз. Биринчиден эле ушу утуп алган адамдарды куттуктамакчымын. Куттуктайм сиздерге. Bunдай шанс өмүрдө бир эле келет деп ойлойм. Ошону утуп сиздерге Аллах насип эткенине мен аябай кубанычтамын. Эми деген кийинки шагтарын айтып кетсек, эгер сиз деген өзүңүз 2020-жылы октябрь айында регистрироваться этсеңиз Грин картага, анда деген менин описаниямда деген видео болот. Ошол видео менен кирип текшерсеңиз болот. Кантип текшериш керек экен? Текшерген өтө оңой. 4 эле колонка бар. Фамилияңызды жазасыз, ошо алган номериңизди жазасыз. Ошондон кийин кайсы жылы төрөлгөнүңүздү эле жазып, астында мындай электронный номер келет. Ошол номерди эле жазып койсоңуз, анан кийин сизге башка баракча ачылып, ошол жерден уткан же утпаган эмес экениңизди билесиз. Мага 20 адамдай уже жазышты. Нарима эже уттук, эмки шагдарыбыз кандай болот деп. Ошол жерден бир адамдын мындай суроосуна өтө мындай толугураак жооп берейин деп чечтим. Биринчи эле бул сиз уттуңуз дегенди билгенден кийин эле Грин картага негизи тапшырып атканда жөн эле информацияларды жазып коесуз да. Андан кийинки этаптарда болсо сиз уткандан кийин уже деген документация толтуруу, документация тапшыруу башталат. Биринчи эле тапшырылуучу документ бул деген DS 260 форма болуп эсептелинет. Бул анкета, көп барактан турган анкета. Буну деген өзүңүз деле толтурсаңыз болот. Агентстволорго кайрылып же билген адамга толтурсаңыз дагы оңой болот. Анткени деген ушул анкета менен сиз деген посольствого барасыз. Бул анкетада сиздин бүт информацияңыз болот. Канча балаңыз бар азыркы убакта. Анткени деген толтуруп аткан кезекте сиздин бир информация бергенсиз, мисалы деген сиздин боюңузда бар болгондо деген ал баланы жазбайсыз да. Же болбосо кээ бирлер ал маалда үйлөнө элек болот. Ал эми азыр болсо үйлөнүп калган болот да. Ушундай өзгөрүүлөр көп болот. Ошондуктан деген азыркы ошол DS 260 формада деген сиз болгон өзгөрүүлөрүңүздү жазасыз да. Балаңыз төрөлүп калса, ушул уже балам болуп калды, монча балам бар, мондай образованиям бар, мындай нерселер бар, женатыймын, не женатыймын, же болбосо уже разведен болуп кеткенсиз, мен билбейм да. Ошол информациялардын баарын ушул DS 260 формада тапшырасыз. Андан кийин ушуну тапшыргандан кийин сиздин имейлиңизга сообщение келет. Бул Кентукки офисте имейл келет. Бул имейлде деген сиз кандай ошол документтерди перечень кылсаңыз, например, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, өзүңүздүн дипломдоруңузду, ошолордун баарын толтурган документация боюнча ошо DS 260 боюнча деген сизге деген сканирование кыл деп жиберет да. Ошол документтериңиздин баарын сканировать этип дагы бир жолу отправлять этесиз. Отправлять эткенден кийин алар карап чыгат дагы кандай документтер недостающий болсо, могу документтериңиздерди дагы жөнөтүшүңүз керек деп дагы бир имейл келет. Же болбосо деген сиздин номериңизге карата дагы имейл келет. Сиз могул күндөн баштап сизге деген интервьюга чакыруулар башталат деп. Бул жерден дагы бир нерсени айтып кетким келет. Достор, сиздер деген ушу утту дегенди билгенден кийин артында деген case number деген болот. Ушул case numberди деген аябай жакшы карашыңыздар керек да. Негизи деген 25 миңге чейинки адамдар аябай счастливчик деп айтсам болот. Анткени булар обязательно интервьюга попадать эте турган адамдар. Ал эми case номериңиз деген 45 миң же 50 миңдин тегерегинде болуп калса деген сиз интервьюга келбей да калышыңыз мүмкүн. Анткени деген ошо биринчи уже киргендер деген сиздин ошо сиздин ордуңузду алып, эгер бала чакалары көбөйүп кетсе же дагы кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп кетсе, ошонун жыйынтыгында деген сиздин грин картаңыздын орду дагы жабылып калат дагы.
сизге грин карта жетпей калышы мүмкүн. То есть виза бергенге посольствонун мүмкүнчүлүгү калбай калышы мүмкүн ошол убакытка чейин. Ошондуктан деген 25 миңге чейин, 25 миң же 35 миңге чейин уткан кейс номерлер деген бул эң счастливчиктер деп ойлойм. Андан кийин уткандан кийин кээ бир адамдар мындай эле толтуруп койгон болот. Ооба, мен деле грин картага ойноп көрөйүнчү деп ушундай адамдар көбүнчө счастливчик болот дагы. Ошолор утуп алат, нежели чем аябай ошону күтүп 2-3 жылдан бери же 10 жылдан бери ойноп жүргөндөргө караганда ушундай жөн эле ойноп көрөйүнчү дегендерге почему-то везет да. Анан кийин ошол адамдар деген эмне кылабыз, барабызбы, барбайбызбы деп дагы бир мындай кандайдыр смешанный чувствода болушу мүмкүн, особенно эгерде сиздин азыр Кыргызстанда жашап жатканда өзүңүздүн үйүңүз, жумушуңуз баары эле жакшы болсо, мен аяка барып дагы эмне кылмак элем деген ойлор дагы келиши мүмкүн. Ошондой суроолордун бирөөсү мага келип түштү. Мен ошол жөнүндө деген айтып кетким келет. Бул жерде деген ошол письмодо деген мага жазылыптыр. Мен өзүм англисче сүйлөгөндү билбейм, бирок келинчегим англисче сүйлөй алат. Барсам мен бул жакта деле жакшы эле жашайм, Кыргызстанда үй жайым бар. Барсам мен аяка эмне жумуш кылам, эмне кыла алам деген мындай отчаянный СМС деп айтсам болот. Бул чувство на самом деле аябай анык мындай боло турган чувство. Анткени деген сенде баары бар болуп турса, сен баарын чыдап алып эле кетип калган кандай деп дагы ойлошу мүмкүн кээ бирлер. Ошондуктан бул эң өмүрдө бир келе турган нерсе. Сиз Кыргызстанда баары жакшы жашасаңыз деле, менин оюмча башка жашаганды дагы көрүш керек деп ойлойм да. Адам ушундай шанс болгондуктан ушул шансты использовать этиш керек. Кыргызстанда жашаган жакшы, бирок жубайыңызга, анан кийин балдарыңызга дагы башкача дагы мир бар экенин көргөзгөнүңүз жакшы деп ойлойм да. Анан көптөрү деген биз англисче сүйлөбөсөк кандай болот, барып үйрөнө алабызбы деген дагы көптөрдө суроо болушу мүмкүн. Эми мен айтмакчымын, негизи үйрөнүп кетиш, Америкада тил үйрөнүп кетиш бул бат эле боло турган процесс. Анткени сиздин окружающий мириңиз баары англисче сүйлөп турса, сиз кантип англисче сүйлөбөй каласыз да. 1-2 жылдын ичинде можно говорить на английском, да, и свободно общаться. Дагы бир нерсени айта кетким келет. Көптөрү грин карта утуп алса эле ойлошот да, грин карта утуп барабыз, эми бизге жумушта берип коебу, бизге жумушта таап береби Америка, бизге квартира береби, эмне берет деп. Жок, достор, бул жерден мен сиздерди мындай разочаровать этким келет. Анткени деген грин карта деген бул жөн гана документ. Сиздер, например, Россияга барсаңыздар деле, башка жака барсаңыз деле эмне кыласыз? Биринчи очередь документ кыласыз, патент на работу же дагы бир нерсе документация кылышыңыз керек да. Ошол документацияны сизге Америка грин карта түрүндө эле берип коет да. Мен сага, сен келип эле жаша Америкага депчи. То есть сизге Америкага келгенде эч кандай документти оформлять не надо да. Сиз ошо грин картаңыз келет, сиз келгенден кийин ошол грин картаңызды көтөрүп алып эле барып водительский права аласыз. Кааласаңыз любой жумушка орноша аласыз да. Анткени бул вид на жительство, вид разрешения на работу да. Сизге бүт кандай американский документтер бар болсо, ошонун баарын берет дагы. Иште жаша деп эле мүмкүнчүлүк берет. Бирок деген мындан ары өзүңүз алып кетиш, мындан ары жумуш таап кетиш, мындан ары квартира таап ушул жерде жайгашып калыш, бул өзүңүздөн гана, өзүңүздүн колуңуздан келе турган нерсе деп ойлойм. Главное, бүт жакта, кайсы жакта болбойлук, биз деген документация важный да. Ошондуктан бул Американын сизге берген белеги, документ катарында берген белеги. Сиздин колуңузда бүт документтер болот, бирок жумушту, квартираны жана башкасын деген тапкан бул өзүңүздүн милдетиңиз. Бирок деген булардын баары деген бат эле убакытта келүүчү нерсе. То есть Америкада баары ушундай система менен курулган. Ошол системага кирип эле ошо жашап, ошол система менен жашап кеткенде үйрөнөсүз, тилди 1-2 жылда үйрөнөсүз дагы. Андан кийин калган деген ошол өзүңүздүн турмушуңузду андан ары улантып кетүүгө дагы мүмкүнчүлүгүңүздөр көп болот. Андан кийин дагы көптөрүнүн балдары менен болгондо деген балдарыбыз келсе окуса кандай болот, тил билбесе эмне болот деп дагы кыжалат
калат болгондор көп болот деп ойлойм. Ошондуктан дагы ушуну дагы кошо кетким келет ушул жерге. Балдарыңыз менен келсеңиздер, бул Америкада эч кандай мындай эме жок да, агрессия, балдарыңыз тил билбей эткен же сиз тил билбей эткенсиз кантип жашайсыңар деген ушундай нерсе жок да. Балдарыңыз канчанчы класс болсо, ошол класска отургуза берет. Мисалы деген кээ бир жерлерде балдарыңыз тил билбейт деп 4 класс болуп келсе, 5 класска отургузбай 4 класска эле отургузуп тил үйрөнгөнчө деп ушинтип көп өлкөлөрдө ушундай кылат го. Кыргызстанда деле ушундай кылат, анан кийин Россияда деле ушундай кылат. Бирок деген Америкада андай эмес. Өзүнүн возрастына кайсы класс туура келсе, ошол класска эле отургузат. Анан кийин it's okay деп коет. It's okay, баары жакшы болот. Эртең деген үйрөнүп кетет деп ушинтип күлүп жакшы мамиле кылат дагы. Анан кийин балдар, негизи келген балдар, эгер балдарыңыз мен айтат элем, где-то биринчи класстан 9 класска чейин болсо, 3-4 айда без проблем англисче сүйлөгөндү үйрөнүп кетет. Жана эч кандай мындай буллинг жок деп коет. Буллинг деген бул издевательство же сен тил билбей эткенсиң деп шылдыңдап сүйлөп, ушундай нерселер жок Америкада, көп жерде жок деп айтсам болот. Анан кийин ошол өзү дагы сүйлөгөндү эметип ошо 4-5 айда балаңыз сүйлөгөнгө үйрөнүп кетет дагы. Анан үйгө келип сизди дагы сүйлөгөнгө үйрөтүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан балдар менен келгенден коркпоңуздар. Балдар бул жактан мындай сүйлөп жана мындай коомго көнүп кетиши аябай бат болот десем болот, тез болот. Андан кийинки дагы көптөрү мындай задумываться эте турган вопрос бул деген, например, күйөөсү же аялы болсо, күйөөсү эле утуп алса, мен азыр барып анан кийин аялдарымды кийинчирээк бутума тургандан кийин, баары жакшы болуп кеткенден кийин алып келсем болобу деп дагы сурап калышыңыздар мүмкүн. Достор, андай кылсаңыз болот деп айтмакчымын, бирок бул не самый оптимальный вариант. Анткени деген азыр сиз үй бүлөңүз менен утуп, ушундай возможность берилет сиздерге, баарыңыздар бир чогуу келгенге. Мындай возможность бүттү берилбейт. Эгер сиз өзүңүз эле утуп, күйөөсү мисалы деп коеюн, күйөөсү уткан болсо, күйөөсү өзү эле келсе болот. Негизи уткан адам өзү эле келсе болот да. Андан кийин мен барып калгандан кийин анын семьямды алып келип алам деген бул туура эмес түшүнүк. Анткени деген сиз эгер өзүңүз эле келип грин картаны өзүңүзгө эле колдонула турган болсоңуз, азыр семьяңызга колдонбой, анда деген бияка келип иштегенден кийин 2-3 жылдан кийин же 1 жыл, бир канча жылдан кийин дагы мен айтып түшүндүрө албайм азыр. Анткени бул уже бөлөк процесс болуп келет. Сиз өзүңүз эле келип анан кийин семьямды алдырам десең, бул воссоединение семьи болуп кетет да. Бул воссоединение семьи деген өтө сложный процесс. Ага өтө сложный документациялар кийин керек болот сизге деген. Анан кийин родственный связьыңызды доказывать этишиңиз керек. То есть андан кийин семьяма менин ошол виза берем десеңиз, бул өтө сложный процесс. Азыркыдан дагы аябай сложный процесс. Ошондуктан мен айта турганым, сиз деген лучше келип эле бүт семьяңыздар менен 1 жыл кыйналсаңыз, конечно, ар бир адам келгенде кыйналат десек болот. 1 жыл кыйналсаңыз дагы, зато семьяңыз жаныңызда болот, алар да иштешип, кийин деген ушундай воссоединение семьи кылып, да 5-6 жылыңыз текке кетпейт. Разногласий в семье не будет, да, если вы приедете все вместе. А эгер сиз келип алып, анан кийин бөлөкчө, уже отношенияңыз бөлөкчө болуп калат, же дагы башка көз карашыңыз башкача болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан деген менин жеке оюм, ушундай возможность берилгенден кийин убакытты текке кетирилбей, ошондуктан деген бардык семьяңыздар менен келип эле 1 жылда бутуңузга жакшы туруп эле, уже системаны билип каласыз, уже тил үйрөнүп каласыз. Анда 1 жылдан кийин уже баары нормализоваться этип, баары жакшы жака түшүп калат. Ошондуктан деген уже баары сиздин оюңуздагыдай болуп калат. Сиз деген ойлойм, бул видеодон деген көп маалымат алдыңыздар деп, жана уткандар көптөгөн дагы суроолоруңузду жазсаңыздар, мен дагы суроолорго жооп бермекчимин. Мындан кийинки темам деген бул эми грин карта утуп келгендер негизи кандай успехтерге же кандай жашашат азыркы убакта, ошол жөнүндө видео болмокчу эмки видео. Ошондуктан күтөбүз деп, бул видеону колдоп күтөбүз деп лайк басып жана күтөбүз деп комментарий жазып койсоңуз, мен обязательно ошол видеолорду эмки жумада чыгарам. Ар бир жумада бир видеодон чыгарганга
аракеттенем, достор. Ошондуктан сиздердин мага лайк басып, менин видеомду колдоп, силердин комментарияңыздар, жылуу сөздөрүңүздөр мага аябай демилге берет. Жана видео тартканга дагы өзүм мындай ой жакшы маанай коем. Ошондуктан баарыңыздарга рахмат айтмакчымын. Жана дагы бир жолу Грин карта деген бул Америкага жакшы келе турган эң негизги бир методдордун бири. Жана семейныйларга ушул грин карта утуп келген жана негизи эле грин картаң болуп жашаган Америкада эң жакшы. Грин картаң жок болсо Америкада өтө жашаш кыйын. Американын 30 же 40% жашаган адамдары деген ошо грин картаң болсо деп мечтать этишет. Ошондуктан сиз бирөөнүн мечтасын алдыңыз десем болот. Ошонун мечтаны деген эми деген текке кетирбей, дальше продолжать этип, визаңызды алып, Америкага келип, ушул жерден мен сизден да интервью видео алгандай болоюн, Кудай кааласа. Ошондуктан баарыңыздарга грин карта уткандарга особенно удачи демекмин. Визаңыздарды алып, Кудай кааласа ушул жерден көрүшкөнчө демекчимин. Баарыңыздарга чоң рахмат.